ден соолук болсо ден соолук болсо баары болот. Ал эми ден соолугубуздун мыкты болуусу бул бир гана ак халатчандардан эмес, өзүбүздөн дагы көз каранды урматтуу телекөрүүчү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз ден соолук программасында жүрөк оорулары боюнча кеп куралы деп турабыз. Анткени акыркы статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, дал ушул оорунун дагы саны өсүп жатканы албетте өкүндүрөт. Ал үчүн биз ушул көрүүчүлөрүбүзгө туура кеңеш берип, деги ушул оору боюнча дагы маалыматтарды бере кетебиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми биздин студиябыздын коногу менен тааныштыра кетсем, Луиза Абдибалиева, Жалал Абад облусунун башкы кардиологу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Луиза эжеке, алгач эле мына ошол сиз бүгүнкү күндө кандай иштерди алып барып жатасыз, деги эле ошол сиз иштеген аймакта кандай көйгөйлөр бар, ушул боюнча айта кетели. Анткени ушул кардиология жаатында көйгөйлөр жок деп айтуудан алысыракпыз, ого эле келип жатабыз. Андыктан айтып берсеңиз алгач. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургия илимий борбору өлкөнүн түштүгүндө кардиология жана жүрөк кан тамыр хирургиясы тармагында саламаттык сактоонун 3-чү деңгээлинде аймактык, мамлекеттик, илимий жана практикалык мекеме болуп калды. Орусча айтканда головное учреждение. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай эки мамлекеттик кардиохирургический борбор бар. Бирөөсү Бишкекте, бирөөсү түштүгү Жалал Абадта. Биз башында ачылганда филиал болуп ачылганбыз. Кийин реструктуризация өткөрүп, борборго айландык. Кудай жалгап, быйыл филиалга 11 жыл болду. Центрге 10 жыл юбилейный дата өткөрүп жатабыз. Мен ойлойм, биз үчүн, эл үчүн, аймак үчүн бул чоң салым. Чоң иш болду деп, чоң ишке ашты деген ойлойм да. Эми ушул ачылганыңыздарга 10 жыл өтөсүзбү? 10 жыл. 10 жыл аралыгындагы салыштырмалуу деңгээлде айта кетели, кайрылгандар кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндө жылына биздин борборго 10 миңге чейин оорулар кайрылат. 10 миңге чейин оорулар жакын 10 миңге жакын кайрылуу болот. Анын ичинен 400дөн ашык чоң операциялар жасалат. Бул мындай чоң операциялар, как клапан алмаштыруу, жүрөктө тешиктерди жаматуу дегендейчи. Клапан, если кыргызча жалпак сөз менен айтканда, бул эшик, жүрөктөгү эшиктер. Эшик жакшы ачылыш керек и жакшы жабылыш керек. Ошо эшиктер жакшы жабылбай, жакшы ачылбаганда жүрөккө, өпкөгө нагрузка болуп, бейтаптар кыйналып, энтигип, көп оор жумуштарды жасай албай, жүрөктөр ооруп келет. Ошол чоң операцияларды биздин борбордо жасайт. Ошол эми айта кетсеңиздер, ушул жүрөк оорусу негизи баягы бир күндө эле пайда болуп калбайт да. Анын алгачкы белгилери кандай болот? Баягы эгерде силерге кайрыла элек, алдын ала өзү мисалы кантип билсе болот ушул жүрөк оорусу бар экенин? Бизде эми жүрөк оорулар детская кардиология, кардиохирургия, взрослый кардиохирургия деп бөлүнөт. Көбүнчө ушу жаш балдар тубаса кемтик оорулар менен ооруганда башында билинбейт. Жашынакай чуркап, ойноп, күлүп жүрө берет. Бирок баягы уже 18 жаш, 16дан өткөндөн кийин 18-19 жашка чыкканда эми турмуш курайын дегенде, эми иштейин дегенде, эми ата-энесине жардам берейин дегенде, ошо оорулар убагында табылбаган үчүн, изилдебеген үчүн, больницаларга, докторлорго кайрылбаган үчүн ошол оорулар өзүнүн белгилерин бере баштайт. Ошо баягы эле одышка, энтигип, алык ууруп, баса албай, чуркай албай, кээ бирки оорулардын ооздору көгөрүп, ошондо уже операциялар кээ бирки бейтаптарга кеч да болуп калышы мүмкүн. Негизи ушул тубаса жүрөк ооруну баягы биротоло жакшы кыла алабызбы? Биротоло жакшы кыла алабыз, если убагында кайрылса. Потому что показания болуп калат, что уже операция кеч болуп калды депчи. Ошолорду мектепке баргыча жасаса, балдар үчүн бул аябай жакшы болот да. Жүрөк оорулары көбөйүп жатат деп айтылып жатат да негизи. Өткөн жылдарга салыштырмалуу айтып бере аласызбы, канча пайызга өстү депчи? Өзү статистика боюнча жүрөк оорулары 50%, 51%
бардык оорулардын эме. Бул жыл ичиби же 2-3 жыл мурунбу? Статистика, мировая статистикада 50%. Например, канча оорулар болсо, ошол биринчи орунда жүрөк оорулар турат. 50% түзөт. Ошонун ичинде заболевание, смертность аябай бийик. Мына ковид деп көп мамиле Маалымат көп берип атканы менен. Берип бирок оорулар жүрөктөн абдан көп, өлүм да көп болуп атат. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бул эми ошо жашоо шартына байланыштуу. Стресс, артериальная гипертензия, давление бийиктин давление көтөрүлгөндөн улам дагы бул фактор, эң основной фактор риска давление көтөрүлүү. Ошондуктан ушул көп ооруларды ушу давленияны убагында лечение кылбаса ушу ооруп жатат. Ал эми сиздерге кайрылгандарда баягы жаш курактары кандай болуп атат? Жүрөк оорусу менен уулар көп кайрылабы же жаштар? Мурда, например, жүрөк оорулар 50дөн кийин изилдейт элек да. Инфаркт болсо дагы 50дөн кийин, 50 жаштан кийин кайрылат эле. Азыр эң жаш инфарктный больной 21 жашта бир жигит, кыргыз жигит болду. 21 жашта инфарктный больной. Анан кийин онкология деле аябай жашарып кетти. Гематология деле бардык оорулар чынын айтсам жашарып кетти да. Жүрөк оорулары Жалал Абад облусунда кандай болуп жатат? Региондор менен сиздер кандай иштешип атасыздар? Жүрөк оорулар да биринчи орунда турат. Опять ошол эле гипертензия, артериальный гипертензия бардык фактор риск ошол алып келип атат да жүрөк ооруларга. Жүрөк ооруларындагы баягы түрлөрү барбы? Түргө бөлүп карайсыздарбы же этабына бөлүппү? Бизге любой жүрөк оорулар келсе, бизде мүмкүнчүлүк бар, шарттар бар. Бизде эң негизи чоң аппаратыбыз, ангиографический аппарат. Айрыкча ошо инфаркт менен келген аппарат, ошо аппарат менен биз изилдейбиз. Бул бейтапка лечение кылыш керекпи же операция кылыш керекпи? Если операция жолу болсо, стенд коюш керекпи же аорта коронарный шунтирование деген операциялар бар. Буттан тамырды алып жүрөктүн тамырларына улайт. Ошондой операция кылыш керекпи? Если статистиканы алган болсо, былтыркы жылда, например, 550 адам коронарографиядан өттү. Бул аппарат, бул отделение 2017 жылы баштаганда общий 33 сан эле. 33 коронарография болду. Азыр эстетип көрүңүз канча процентке өсүп кетти. 550 адамга уже коронарография өткөзүлдү. Анын ичинен 200 адамга стенд коюлду, и 150 адамга АКШ коюлду. Андан сырткары бизге мындай бейтаптар келет, жүрөгү ооруйт, бирок аппаратка салганда тамырлары таза чыгат. Андайларга биз медикаментозный лечение же здоровый образ жизни рекомендация беребиз, и жылына бир жолу обязательно кайрылып, көрүнүп тургула деп маалымат беребиз, рекомендация беребиз. Операция жолу менен да жасайбыз деп айтып атпайсызбы? Бизде көбүнчөсү ошол операция десе, ошол нерседен коркот да, негизи коомчулукчу. Бир жолу жасаткандан кийин кайра дагы барышым керек болуп калат. Андан көрө баягы дарыланайын деп дарыгерлерге деле ушинтип кайрылгандарына көп болуп жатабыз. Ошол операция болгондон кийинки абалы боюнча дагы айта кетсеңиз. Өзү көп оорулар бир убакытка чейин дары-дармек менен дарыланат. Анан кийин бир убакыты келгенде уже дарынын күчү жетпегендиктен операция кылганга туура келет. Аны дагы биздин врачтар аныктап, текшерип, основной бизде ЭКГ аппарат касалат, эхокардиография салат и ангиография салып изилдейт. Ошонун негизинде биз уже чечим кылып беребиз. Кандай дарылайбыз? Дары мененби же операция жолу мененби? Если операция жолу менен болсо, ошо же стенд, же АКШ деген операция болот да. Анын багы каржы жагына дагы келип көбүнчө такалып калышат да. Ошол каржы маселеси дагы көйгөй болушу мүмкүн. Бул жаатта жеңилдиктер барбы сиздерде? Так, бул финансирование боюнча да операциялар финансирование боюнча айткым келет. Бүгүнкү күндө бейтаптар өздөрүн өзү камсыздайт. Анткени операция кеткен расходный материалды мамлекет алып бербей атат. Операцияны кылбасак бейтаптар өлүп атат, каза болуп атышат. Ошондуктан бейтаптар өздөрүнүн акчасына аптекалардан сатып алып келип берип атышат. Ошол эле клапанды, ошол эле оксигенаторду, ЭКС аппараттарды, окклюдерлерди. Анан кийин ошол аптекадан алып келгенден кийин биз ошолорду коюп бергенге мажбурбуз. Жүрөктөгү баягы тешикче пайда болду деп коет, Жүрөктө ушундай аталыш беле. Ошол нерсе эмнеден улам пайда болот?
Бул апасы боюнда болгондо вирусный инфекция, грипп ошондой шамалдап болгон болсо, ошондой в основном ошо малда закладка органов болот. Ошо малда желательно первые 3 месяца оорубаш керек да. Биринчи 3 ай апасы кош бойлуу 3 ай ичи оорубаш керек да. Ал нерсени мисалы бир гана ошол туулганда эле кошо туулуп атабы же кийинчерээк да пайда болушу мүмкүнбү? В основном уже туулганда врожденный порог деп коет, а приобретенный порогдор бар, алар кийин пайда болот. Например, ревматизм деген оору менен ооруп, суставтары, тамактары ооруп, анан кийин осложнение берип жүрөккө, анан кийин ошо капкактары, клапандары жакшы иштебей же ачылбай, анан кийин уже приобретенный порогдорго. Аны бирок дарыласа болот, Дарыласа ошо операция жолу менен дарыласа болот. Жүрөккө байланышканда кандай оорулар бар? Врожденный порогдор бар, приобретенный порогдор бар, инфаркттар бар, артериальная гипертензия, ревматоидный артриттер бар, суставтар боюнча. Эмелер аябай көп. Но основной биз ошо туаса кемтик оорулар менен, анан кийин приобретенный порогдор менен иштейбиз да. Инфаркт боюнча дагы кененирээк токтоло кетсеңиз болот. Инфаркттар акыркы жылдары да көбөйүп жатат. Азыр мындай болуп калды да, Жалал Абадда ушу ангиография аппарат, эң кымбат аппарат коюлду. Ошо аппарат коюлгандан бери бейтаптарга да, докторлорго дагы аябай жеңилдик жакшы болду. Например, азыр биз мына жакынкы райондор менен Сузак, Базар Коргон, Ала Бука, Аксы, Кочкор Ата, ошолор тез биз менен байланышып, бейтаптарды өз убагында жөнөтүп турушат. Биз анан кийин ошолорду аппараттарга салып, өзүбүздүн чараларыбызды көрөбүз да. Бул убакыттын негизи аябай көп эме ойнойт да. 2 сааттын ичинде келсе, бейтап, может быть, ошол оорусу инфарктка айланбай, жүрөктүн эмесин, улчундарын сактап калганга аракет кылып атабыз да. Ал чоң операция, кичи операция дегенде кантип эме кыласыз? Андай, значит, чоң операцияларга бул клапанды алмаштыруу, жүрөктү тешиктерди жаматуу деген чоң операцияларга кирет. А кичи операциялар бул стентирование. Быйылкы жылдын эсебинен жаңы метод киргиздик, окклюдер деген. Если кыргызчаба, жалпак кыргыз сөзү менен айтканда, окклюдер илгери энелерибиз, шымдарыбыз жыртылса жамак коет эле го, ошондой жамакты тамырдын эме тешикке коет да, ошону окклюдер деп коет. Анан кийин жүрөктөрү жай соолуп калганда ЭКС аппарат коюлат. Сөзүңүздүн башыңызда айтып кеттиңиз, илимий борбор Бишкекте жана бизде түштүк аймакта бизде бар депчи. Райондордо мисалы ошол кардиологдор жетиштүү элеби? Же болбосо райондогулардагы сиздерге сөзсүз кайрылып келиш керекпи? Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо кардиологический служба, кардиохирургиянын службасын аймакта только биз көрсөтүп турабыз. Биздин каалоорубуз ушу ар бир райондо, бизде 8 район болсо, желательно ар бир райондо ТБларда, СЦМдерде бир кардиологдон болуш керек. Бирок динамикага карап көрсөк, статистика боюнча 5 жыл мурда 23 кардиологум болсо, бүгүнкү күндө уже 32 кардиолог. Айрыкча мына жакынкы райондор, Сузак, Базар Коргон эмелерде кардиологдор жетишет. Бирок канчалык алыстап кеткен болсо, Малисай, Ташкөмүр, Токтогулдарда кардиологдор жетишпейт. Алардын функциясын терапевттер, кээде врач-инфекционисттер аткарып атат. Ошолорго дагы бир тазим айткым келет, рахматымды билдиргим келет. Эмесине карабай кардиологический больнойлорду карап атышат, бирок баягы бөдөнүн сойсо да касапчы сойсун дегендей, ар бир оорунун өзүнүн специалисти болуш керек. Ошондуктан ар бир ошол мекемеде, райондордо, больницаларда кардиолог болуш керек. Ар бир эмеде бирден ЭКГ аппарат, аны дагы чечмелеш керек, туура тартыш керек, расшифровка туура бериш керек. Бир эхо аппараттан туруш керек ар бир райондордочу, мекемелерде. Аны дагы ошого татыктуу адис болуш керек. Ошо туура көрүп, азыркы тенденция мындай болуп жатат. Эхо аппараттар, частныйлар аябай көбөйүп кетти. Бирок текшерип келгенде бизге келген больнойлор ошолордун заключениясы көп учурда туура эмес
келип жатат. Ошондуктан мен суранарым ошол адистер бизге келип бир сыйра курс обучение өтүп үйрөнүп, бул жерде мындай кемсинтип же мындай жаман көрүп же мындай эмес, эл үчүн эли кыйналбасын, потому что 2 жолу 3 жолу төлөп жатат. Булар дагы бизде арзан, Кыргызстан боюнча 369 сом турат эхо аппарат өтүш үчүн. Бирок көп жерде 800-1000 сомго чейин жетет да. Ошондуктан ошо бейтаптардын чөнтөгүнө оор келбештиги үчүн ошол адистер дагы өзүнүн ишине так болуп туура заключение бергенге аракет кылганга жакшы болот эле. Бейтаптардын чөнтөгүнө деп калганыңыз, негизи сиздерден ошол операция боюнча, деги эле дарылоо боюнча балары дагы өтө төмөн эмес экен да. Жеңилдиктер барбы сиздердин борбордо? Бүгүнкү күндө операциялар биздики аябай кымбат операциялар, 100 миңден жогору, 200-300 миңге чейин керектүү операциялар турат. Расходный материалдарды бейтаптар өздөрү чөнтөгүнөн алып келишет, андыктан өкмөт бизге расходный материалды клапандар, оксигенатор, ЭКС аппараттарды алып бербегендиктен кылбайын десең каза болуп атышат, же өтүшүп кетип атат, кийин противопоказания да болуп калышы мүмкүн операциягачы. Ошондуктан ошондой мүмкүнчүлүк бар, алар аптекалардан алып келишет, биздин хирургтар, кардиохирургтар коюп беришет. Жеңилдик бар? Жеңилдиктер биз мурда фонд высоких технологий деген бар. Ошолор бизге бөлүп берчү. Акыркы 3 жылдан бери андай поддержка жок. Ошондуктан мен айтам, система квотирования киргизиш керек. Бул система очень развитая. Казакстанда, Россияда мамлекет өзү акча бөлүп, ошо операцияларына акча бөлүп, бекер жасап бериш керек да. Биздин эсеп боюнча хотя бы 100-200 адамга ошондой операция акысыз жасап беришкенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Сизге акыркы суроом болсун, негизи эле ошол жүрөк оорусуна кабылган адамдардын тамактануу рационунда дагы эмнелер болуш керек, алар эмнелерди жеш керек, тамактануу жаатынан дагы аларга көзөмөл болобу? Ооба. Биз обычно рекомендация беребиз жүрөк ооруларга тузду ограничение кылабыз суткасына. Анан кийин майлуу тамактарды, анан кийин камыр тамактарды, анткени алар камыр тамак чаңкатат, чаңкагандан кийин сууну көп талап кылат, жүрөк биякта и так кыйналып атат. Ошондуктан биз ошондой тамактарды аз ичкенге эмнелерди жеш керек алар? Көбүнчө ошо жашылча, мясные, в отварном, не жареные, да, а в основном в отварном виде. Кийинчерээк баягы ошол биз жеген эле тамактарга ошол дагылангандан кийин кошулса болобу? Кайсы бир убакта же ошол өмүр бою ошол диета менен? В основном диетамен кармалат. Бирок мой основной принцип диета кармаш өтө кыйын. Өзүм да билем да, бул нерсени. Диета деген бул ограничение деген. Аз, саз, өзүнүн керегин жеш керек да, ашыкча жебеш керек и көбүрөөк кыймыл аракет кылыш керек. Биз мурда биздин ата бабаларыбыз жейт эле, бирок ошончо тоолордо кыймыл аракет көп кылган үчүн ошол кайра эле энергияга айланып чачылып кетет эле. Азыр жейт и отурат. Басқаны дагы басышпайт дегендейчи. Жада сааты келсе даже экинчи этажга машина менен чыгып кеткенге аракет кылышат дегендейчи. Ошон үчүн көп басышсын, көп бассын. Рахмат сизге убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн. Сизге эркин микрофон берели. Ошол эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылууңуз болсо, эскертүүлөр болсо айта кетсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эң негизи биринчи байлык ден соолук дегендей, барыңыздарга чын ден соолук каалайм. Жүрөгүңүздөр оорубасын, жүрөгүңүздү оорутпайлык, бири-бирибизди туура түшүнүп, туура колдоп жүрөйлүк. Бешенебизге заманыбыз тынч болсун, келечегибиз кең болсун. Ушул ойлор көп, планда иштер көп. Ошолорду мамлекет бизди колдоп берсе, көп иштерди аткарганга даярбыз. Рахмат. Рахмат чоң, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн биз жүрөк оорулары боюнча кеп курдук. Ал эми дал ушул жүрөк оорусуна кабылбоо үчүн эң гана жөнөкөй гана эрежелерди сиздерге айта кетсем, ар бир нерсени жүрөгүңүзгө жакын кабыл алып, же болбосо ойлонуудан, кайгыруудан алыс болуңуз, депрессия, стресстен алыс болуңуз, ар дайым күнүңүздү жылмаюу менен баштаңыз. Бардыгына дагы жылмаюуну тартуулаган аракет кылсаңыз, эгерде сиздин маанайыңыз жакшы болуп жүрсө, бул сиздин ден соолугуңузга түздөн-түз таасирин тийгизет деп айткым келет. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.